сапарда илим, техника жана өндүрүш жумалыгына карата Ысык Көл районунун Кош Көл айылындагы номер 85 кесиптик лицейине бардык. Эң биринчи эле биз нан, булочка, пекарни жасалуучу жерге кирдик. Айтымы боюнча кондитердин бардыгы ушул жерде жасалат. Ал эми тагыраагын кайсыл техникалар менен нандар жасаларын, кайсыл жерде жууруларын бул ашпозчу байкебиз түшүндүрүп берди. Көргөнүңүздөрдөй эле бул жерде нормасы менен камыр салынат жана ошондой эле бул машинка аны тегеретип жуурат. Ал эми бул байке көрсөтүп жаткан шкафтар жарочный шкаф деп аталат экен. Айтымы боюнча бул жерге гриль дагы бышырууга болот. Кийинки тааныштырганы бул производственный стол, камырды жайып бышырат. А бул булочкаларды салып көптүрүүчү расстойка экен. Айтымдары боюнча тамакты 3 маал беришет. Эртең мененки тамак 7:30, ал эми түшкү тамак 1:30, кечки тамак 7:30 берилет. Бул жактагы кызыктар менен таанышкандан соң сапарыбызды уладык. Бул жерден кесиптик лицейдин окуучулары каттама жасап атканын көрсөңүздөр болот. Жигитке жетмишөөнөр азыккат демекчи, бул лицейдин балдары ар кандай кесиптерди аркалап чыгышат. Ашкананын бул тарабында суу сактоочу идиштер. Кийинки кабинет кардар тейлөө лабораториясы. Лицейдин дагы бир кесип берүүчү бөлүгү ширетүү устаканасы болуп эсептелет. Бул жерден окуучулар азыркы жашоо талабына керектүү кесипти аркалап чыгышат. Ал эми бул темир окуучулардын жасаган иштери экен. Андан соң мекеменин ичин көрүүгө кирдик. Лицейдин бул бөлүмүндө 10 ай окуп билим алууга болот. Бул кабинеттен окуучулар практикалык иштерин жүргүзүшөт. Биз кызыгып кийимдерин, формаларын карап чыктык. Андан соң агай балдарга практика жүзүндө сваркалап көрүүгө уруксат берди. Андан соң кесиптик лицейдин мугалими бизге ушундай трибунаны билекке ыйгарды. Бул жер бизге абдан кызыктуу болду. Бирок алдыда дагы кызыктарды көрүү үчүн башка мекемеге жөнөдүк. Экинчи мекеме Гүл Бакча айылында жайгашкан кийизден жасалуучу чокойлор чыккан ишкана. Ал эми бул жердеги айымдар эмне менен алектенип жатат десеңиздер, даяр болгон чокойлордун кыл жүндөрүн кырып, жылмакайлап даяр кылууда.
Ал эми бул жердеги ишкер айым чокойлорду жасап атканын көрүүгө болот. Бул тарапта ошол эле чокойго оймо кесип үстүн кооздоп атат. Кийинки кезекте жүн тутуучу станокту көрүүгө келдик. Эсиңиздерде болсо, илгери жүндү колго сабашчу, ал эми азыркы замандын талабына ылайык бул станок менен жүндү тутуу абдан жеңил экен. Ушул эле тутулган жүндү кайра бул станокко алып келип тутушат экен. Бул станок жүндөрдү тазалап, даяр кылып чыгарат. Ал эми бул жайда ошол эле чокойлорду колодкага киргизет. Бул жерден даяр чокойлордун тизилип тургандыгын көрүүгө болот. Бул чокойлордун үстүнө тигилүүчү гүл экен. Чокойлордун кооздугуна суктанып, бири-бирден кармап көрдүк. Биздин бул саякаттообуз кызыктуу болду деген ишеничтебиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.